Чындап ийгиликтүү болгуң келсе, билим алып, эмнени жасаш керек болсо баарын аткарып туруу керек. Кыймыл-аракет ийгилик жолунда негизги көпүрө. Көпчүлүк адамдарда маленький я чоңоюп кеткен. Годзилла сыяктуу болуп. Ал чоңой электе аны контролдоп башкарып турушубуз керек. Большой яны чоңойткула, якорение кылып тургула. Колуңардан эмне жакшы келет, ошону белгилеп, жеңиштерди белгилеп туруу керек. Менин колуман келбейт. Баарынын колунан келет, менин колуман келбейт, мен аны жасай албайм. Мен жетишерлик жакшы эмесмин деген сыяктуу сөздөр менен тамактанат маленький я. Ал чоңоюп отуруп, килейген Годзиллага айланып кетет. Анан сени жеп баштайт. Ошондуктан большой яны өстүрөбүз. Эч убакта менин колуман келбейт. Менде убакыт жок. Мен бул проектти бүтүрө албайм, дебе. Азыркы моментте эмнени жасаш керек? Кандай ресурстарың бар? Ошол ресурстарың менен, болгон жөндөмүң, тажрыйбаң менен, болгон акчаң, болгон убактың менен жасай бер. Азыр кыймылда. Жакшы моментти күтпө. Акчам болсун деп күтпө. Кечке эле анализировать этип, пландаштырып, ойлонуп отура бербей кыймылда. Ийгиликтүү адамдар күндөп-түндөп анализдешпейт. Идея келдиби? План түзөт да эртеси эртең менен ошого карата кыймылды башташат. Массивный действие кылышат. 80% убакытты койгон максатың үчүн бөлүү керек. Тайм менеджмент керек. Асель Сыдыкова 90% убактысын негизги максат үчүн коет экен. Ал эми калган 10%-ын калгандарын баарына коет экен. Адам дайыма налый берсе, шылтоолорду таба берсе, дайыма недовольный болуп жүрсө, бирөөлөрдү күнөөлөй берсе, ал ходячий, говорящий магнит болуп калат. Өзүнүн жашоосуна магниттей болуп дермонун баарын тартып алат. Бардык дермонун баары ага жабышат. Жаман адамдар кошулат. Жаман кырдаалдар жарала берет. Дайыма өзүңдү контроль кылып тур. Эгер сен өзүң дайыма недовольный болуп калганыңды, наалып калганыңды байкасаң, дароо эсте. Дермолорду жашоосуна тартып аткан, магнит болуп баратканыңды, андан кайра чыгыш оор экенин эсте. Ошондуктан өзүңдү ошондой болуп баратканыңды байкар менен жогорку волнага көтөрүлүп кет. Финансылык ишенимдерди обработка кылганбыз. Ошол установкалардын үстүнөн иштегиле. Мени эс тутумду кантип тренировка кылуу керек? Ме дагы булчуң, аны дагы тренировка кылып турушубуз керек. Мээбиз жакшы иштеш үчүн, оптимизировать этиш үчүн эмне кылышыбыз керек? Мээси жакшы өнүккөн адамдардын мээдеги нейрондору узун болот. Алардын кандай айырмасы бар? Алар оор задачаларды чыгара алышат. Алар креативдүү болушат. Бизнестери эффективдүү. Көп акча иштеп табышат. Жылдар өткөн сайын мээнин иштеши начарлай баштайт. Мээси жакшы өнүккөн адамдардын ойлонуусу так болот, жакшы эс тутум болот. Вероника жана Ричард Тан 65 жашта. Алардын эс тутуму ушунчалык жакшы. 30 офисти жетектешет. Брифингдерди өткөзүшөт. Дүйнө жүзү боюнча 500 партнеру бар. 3 миллион клиенттери бар. Баары жазып турушат, сүйлөшүп турушат. Алар менен переговорлорду жүргүзүп турушат. Бирок Вероника блокнот колдонбойт экен. Ага кимдир бирөө чалса, ал алардын баарын билет, эстейт, канчада встреча болорун, самолет канчада учаарын жана башка. Башкача айтканда, ал мээсин ушунчалык өнүктүрүп алган. Бул генден дагы болушу мүмкүн. Бирок биз өзүбүз дагы мээбизди өнүктүрүп турсак болот. Мээбизди иштетип, өнүктүрүп турушубуз керек. Мээ деле булчуң сыяктуу. Аны мен иштеп турганды талап кылат. Эгер өнүктүрүп турбаса, адам депрессияга батка болот. Чечим чыгарыш кыйын болот. Жумуштун эффективдүүлүгү төмөн болот. Аз акча зарабатывать этет. Ошондуктан мээни дагы булчуң, талия, бицепс сыяктуу эле тренировка кылып туруу керек. А мээси менен тренировка кылгандар аз. Мени өнүктүрүп туруу үчүн, тренировка кылуу үчүн биринчиден китеп окуу керек. Улам көбөйтүп туруу керек. А дегенде көңгөндөй эле окуйсуң. Жана 1 саатта канча страница окуганыңды засекать этүү керек. Мисалы 1 саатта 10 страница окудуңбу? Кийин убакыт өткөндөн кийин аны
15-17-20 страница кылып көбөйтүш керек. Башкача айтканда, окуганда өзүңө ишенесиң, окуганыңды унутпаганыңды. Китепти тез оку, памятты жакшыртат экен. Чтение плюс ускорение равно улучшение памяти дейт. Экинчиден, ар кандай чет тилдерди үйрөнүү. Чет тилди үйрөнүү максат болбосо да күнүгө 10 тилден жаттап туруу керек. Бул памятты тренировка кылганга жардам берет. Чет тилди билген адамдарда мээси жакшы өнүккөн. Чет тил билбеген адамдарга караганда. Сөздөрдү жаттап эстеп калганда память тренировка болот. Анткени аны жаттап эстеп калыш керек. Ар бир чет тилден 10 сөз жаттаса болот. Мисалы, англискийден 10, китайскийден 10, французскийден 10 жана башка. Неделя сайын же 2 күндүн биринде. Бул аябай жакшы жардам берет экен. Эс тутум бекемдейт, жакшырат эс тутум. Жана ошону менен бирге иш жөндөмдүүлүк өсөт. Жакшы чечимдерди чыгарып каласың. Көп акча иштеп таап каласың. Үчүнчү способ бул кеч киргенде бир күндө эмне болгонун баарын эстейткенбиз. Турдум, душ тазаладым, душка түштүм, завтрак жедим, звонить эттим жана башка. Ошентип бир күндө эмне кылгандардын баарын мелочтарынан бери эстеп чыгышыбыз керек экен. Бул максимум 10 мүнөт дейлейт. Ана күндө ошону жасап турушубуз керек экен. Андан кийин оңой болуп калат экен. Память жакшы тренировка болот экен. Анан төртүнчү, сөзсүз түрдө аминокислоталарды, витаминдерди, БАДыларды ичип туруу керек. Май, углерод, аминокислота, омегалар миянын иштешине жакшы жардам берет. Ишке жөндөмдүүлүктү көтөрөт. Анан бешинчи, журналдан, статьядан фрагмент окуп калдыңар, же кандайдыр бир фильмди көрдүңөр. Ошону бирөөгө айтып бергиле. Айтып берип атканда канча мелочты эстебей калганыңарды көрөсүңөр. Эгер көп нерсени эстей албай калсаңар, демек мен менен дагы иштеш керек деп билесиңер. Ушуларды жасап турсаңар, эс тутум жакшырат, мээ жакшы өнүгөт. Бир ай бою ушулардын баарын күндө жасап турсаңар, мээнин өнүгүп калганын, эс тутумдун жакшырып калганын, мээ жакшы иштеп калганын байкайсыңар дейт. Эстеп калганыңды айтып бергенде мээ эс тутум баары иштейт экен. Эмне болгонун деталдарынан бери эстейт экенбиз. Баарын деталдарынан бери айтыш керек. Эмне болгонун, кандай кийингенин, прическасы кандай үй, кандай погода жана башка. Деталдарын баарын эстеп айтып берүү мени өнүктүрөт, эс тутумду жакшыртат. Биз мээбизди ушинтип тренировка кылып алсак, мына Альцгеймер карганда жана унутчактык оорусу менен оорубайт экенбиз. Андан сырткары бай жана ийгиликтүү болуу үчүн менин өнүгүүсү өтө маанилүү. Финансылык ийгиликтүүлүктүн 7 секрети бар экен. Биринчи, перепрограммирование. Мени кайрадан программалоо. Башкача айтканда, жаңы программа киргизүү. Бул подсознаниедагы программа. Эгер подсознаниеда туура программа болсо, мээ курч болсо, мээ байлык түзүүгө, финансылык ийгиликке багытталса, бул ийгиликтүүлүктүн фундаменти. Экинчи, управление деньгами, акчаны башкаруу. Расходду оптимизация кылуу. Башкача айтканда, расходду азайтуу, доходду көбөйтүү. Үчүнчү, богатый мозг. Байлардын привычкасын өзүңө киргизүү. Привычкалар булар: эрте туруу, китеп окуу, пиковый состоянияда болуу, ишти аягына чейин бүтүрө жасоо. Төртүнчү, масштабирование, оптимизация и автоматизация. Кантип 3-5 эсе көп кылуу. Башкача айтканда, ошондой эле күч жумшап, даже аз күч жумшап, көп жыйынтык алуу. Мисалы, кантип бизнести франшизадан айлантуу, балким доходду көбөйтүү үчүн кошумча филиалдарды ачуу, балким автоматташтыруу, онлайнга чыгуу жана башка. Бешинчи, мастер план. Алтынчы, лазерный фокус. Бүткүл дилиң менен ийгиликке карай умтулуу. Жетинчи, обучаться у лучших. Эң мыктылардан сабак алуу. Ар бир жылда бирден жаңы навык алып турушубуз керек. Ошондо өсөбүз, мээбиз өнүгөт, эс тутумубуз бекемдейт. Кандай навык алгыңыз келет? Гитарада ойнообу? Ырдаганды үйрөнгүңүз келеби? Пианинону үйрөнөсүзбү? Роликте кататься эткенди үйрөнөсүзбү? Биз максатыбызга жетиш үчүн гана жашабай, биз ички дүйнөбүз үчүн дагы убакыт бөлүп турушубуз керек.
өзүбүз кыялданган навыкты үйрөнүп турушубуз керек. Биринчиден, бизде самоконцепция өсөт. Экинчиден, өзүбүзгө талап коюу коэффициентибиз өсөт. Анткени любой навык бул чоң плюс. Үчүнчүдөн, мээбиз өнүгөт. Любой жаңы билим, жаңы навык мээге чоң таасир берет. Самоконцепцияны көтөрөт. Жеңүүчүнүн булчуңун машыктырат. Вау, менин колуман келет деп алабыз өзүбүзгө. Ички канааттануу сезими, кубаныч сезими ойгонот. Бул жашоодо жасап аткандарыбыздын баарын биз бактылуу болуу үчүн, кубаныч, бактылуулук сезимин алуу үчүн жасап атканыбызды унутпашыбыз керек. Биз финансылык максатка баратканда көбүнчө убакта ички дүйнөбүздү унутуп коебуз. Ошондуктан биз эч убакта ички дүйнөбүздү, башкача айтканда, душабызды унутпашыбыз керек. Гүлдөрдү жыттап, тоого чыгып, сүйүктүү адамыбыз менен ачык асмандын астында кыялданып турушубуз керек. Сизди бактылуу кылып аткан иштерди дайыма жасап туруңуз. Анткени алар эндорфиндерди, бакыт гормондорун пайда кылат. Алар сиздин териңизди, кожаңызды светлый кылат. Көздөрүңүздү жаркырап, жайнап калат көздөрүңүз. Энергия менен заряддаласыз. Финансылык максат круто. Бирок душабызды эч унутпашыбыз керек. Ички дүйнө, ички тынчтык, ички бактылуулук жөнүндө унутпагыла. Байлыктын аркасынан кубалап жүрүп, ички дүйнөңүздү унутпаңыз. Навык сенин жумушка орношуш үчүн, ошо менен акча табыш үчүн гана болбош керек. Навык сага жагыш керек. Душаң үчүн керек болгон көптөн бери кыялданып, пландаштырып жүргөн, бирок үйрөнө албай жүргөн навык болуш керек. Навык ички дүйнөңдү өнүктүрүш керек. Гормондорду, эндорфиндерди, бакыт гормондорун чыгарыш керек. Бул самоконцепцияны көтөрөт. Мисалы, фигурный катание, китеп жазуу, автор болуу, редактор болуу, оратор болуу, мультфильмдерге анимация кылган үйрөнүү жана башка толтура. Кемшин саламатсызбы? Ой, болот, бирок обязательно жазыңыз. Бул материалды сенсиздиканын авторский курсунан «Миссия на миллион» деп обязательно ссылка бериш керексиңер да. А так өзүңөр деле бир сенер болот, бирок айтып койгула. Ушу «Миссия на миллиондо» сенсиздиканыкы деп. Башкалар ошентет, бирок они отдают обязательно эме жазышат да, каяктан алышты деп, чтобы копирайт права не нарушать,